Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Назарыңыздарда кайрадан тарых жана маданият жылынын алкагында даярдалган көрөңгү көрсөтүүсү. Бул көрсөтүүбүздөн жакындан бери Кыргызстандагы тарыхый архитектуралык жайлар туурасында кыскача маалымат берип келебиз. Негизинен биздин өлкө мындай жайларга бай эмеспи? Эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, орто кылымдык кол өнөрчүлүк эстеликтеринин ичинен сакталып калган өзгөчө тарыхый эстеликтердин бири Ташрабат Гербен сарайы туурасындагы баянга назар салыңыздар. Ташрабат Гербен сарайы орто кылымдардагы Кошой Коргон шаарынан азыркы Ат башы аймагынан 70 чакырым алыстыкта Ташрабат суусунун жээгинде Ат башы кырка тоолорунун бир чоң капчыгайында орун алган. Тарыхый эстелик 15-кылымга таандык. Гербен сарайдын дубалы ар кандай таштардан жонулуп, ылайга отургузулуп курулгандыгы менен анын байыркы заманда курулгандыгын айгинелеп турат. Окумуштуулар сарайды 15-16 кылымдарда курулушу мүмкүн деп тыянак чыгарышкан. Негизинен Ташрабат Гербен сарайы 31 бөлмөдөн турат. Сарайдын ичине киргенде аңгыраган зал, таштардын көлөмү жер пайдан жогору карай майдаланып жүрүп отурат. Босогонун аттагандан кийин 3 кароол бөлмө, алар дубалдын чыгыш тарабынан орун алып, мунаралар менен бекемделген. Сарайдын ичинде ашканадан тартып атканага чейин бар. Ушул эле имаратта жертөлө орун алган. Залдын ортосунда терең ор бар. Ал ортосу тешик, кеминде 10 киши көтөрө турган чарчы жалпак таш менен жабылган. Ташрабат жөнүндө биринчи жолу 16-кылымдын экинчи жарымында Мухаммед Хайдар аттуу изилдөөчү өз эмгегинде имаратты 1408-1416 жылдарда Моголстанды башкарган Мухаммед хан курган деп айткан. Ал эми казактын көрүнүктүү илимпозу Валиханов Кашкардан Гербен менен келатып 1859 жылы Ташрабатты көрүп өткөн соң эмгек жазган. Анда ал имараттын ичинен ар кайсы жеринде араб жазуусу сакталып калгандыгын, жергиликтүү калктын айтымына караганда эстеликте 40-41 бөлмө бар экендигин, бул имарат кыргыздар үчүн сыйынуу жана курмандык чалуу жайы болгондугун айткан. Анын жазганы боюнча имарат байыркы доорго таандык. Ташрабат жөнүндө дагы далай эскерүү маалыматтары жазылган. Алардын ар бири ар башкача маалымат берет. Маселен, бири Гербен сарай Гербенчи менен жолоочулар акысыз түнөө өтүүчү сапар мейманканасы сыяктанат делсе, дагы башкаларында Ташрабат өзүнчө бир жасалгалуу боз үйдү тегеректеген, көчмөндөрдүн таш болуп катып калган айылы сыяктанган элес берет деп айтылат. Анткени менен асман мелжиген тоолордун койнундагы Ташрабат тарыхый эстелиги кылымдарды карытса да, аны ким, качан, эмне максатта курганын азырынча эч ким биле элек. Орто кылымдарда Борбордук Азияда курулган архитектуралык эстеликтердин арасынан Нарын облусунда жайгашкан айтылуу Ташрабат тарыхый комплекси эң уникалдуу мурастардын катарына кирет. Себеби Ташрабатка окшош чоң архитектуралык курулуш ыкмасы татаал эстелик бүтүндөй Азия аймагында жок. Жалаң жалпак таштардан салынгандыктан ал Ташрабат аталып, бүгүнкү күндө дүйнө элинин туристтерин кызыктырган уникалдуу жайга айланган. Бирок бүгүнкү күндө Ташрабат чеби Кыргызстандагы орто кылымдык кол өнөрчүлүк эстеликтеринен сакталып калган тарыхый жайлардын сап башында турган улуу жай болуп саналат. Сарайдын ичи бир кезде гербенчилердин мал жанына толуп, өзүнчө чакан калаа өңдөнүп турган болсо, бу кезде изилдөөчүлөр менен зыяратчылар гана каттаган жайга айланып калды.